болгон ал жерде кытайча жазып алышкан, ар кандай тилде жазып алган. Мен барып эмнеге мамлекеттик тилде кыргыз тилинде жазбайсыңар деген гана мыйзамды көргөзгөм буларга, мыйзамдуу түрдө кылгыла деп. Ошонун мен буга чейин спецназ аркылуу тепкиленип кармалганыма ЭДУнун Элдар Жакыпбековдун Бишкек УКМКсынын башчысынын тиешеси бар экен. Мен аны кече бүгүн билдим толук. Ошону кененирээк айтып кетейин. Бул ЭДУ Элдар Жакыпбековдун бир тууган жездеси болгон. Мындан тышкары Элдар Жакыпбековдун жездеси Чүй облусунун Ички иштер башкармалыгынын кадрлар бөлүмүнүн башчысы Руфат Абдыразаков жакын достору Руфат Абдыразаков деген бир тууган жездеси бул Чүй ички иштер башкармалыгынын орун басары. Мен камалганда 25-жылдын 6-майында ушул ал жерде Чүй ички иштер башкармалыгынын орун басары болчу. Мени ушул Руфат Абдыразаков каматкан, бул ЭДУга ишенип, ЭДУга таянып алып. Спецназдар келип баса калып, Азиямолдун алдынан тепкилеп кармап кеткенде, баргычакты мен тепкилеп буруп согуп баргандан кийин спецназдар ушу киргенден кийин Чүй ички иштер башкармалыгынын камералар өчкөндөн кийин башына маскасын чечип ыргытып, каскаларын ыргытып айтып элек, биз сени тааныйбыз деп жанындагылар айткан. Сен деген жаныңда граната, курал, пистолет бар деп жиберген болчу. Ошон үчүн биз сени баса калдык. Ошол жерде спецназдардын бирөөсү айткан, мен сени тааныйм, ютубтан жана кыргыз тили боюнча тартып жүрөсүң, көргөм деп спецназдар айткан. Бул жакта жетекчилик ушундай, сенде пистолет, граната бар деп айткан. Биз ошон үчүн барып сени баса калып, ушинтип кыйнадык деп менден кечирим сурашкан. Спецназдар, опер кызматкерлери. Анан бул Руфат Абдыразаковдун мындай кылган себеби, Александровкада Сокулукта булардын жана Кулжа Хого деген тамактануучу жайлар бар. Кулжа Хого деген, Кореяна деген, бул Бишкекте Аянтта бар Кулжа Хого деген. Ушуларга Руфат Абдыразаковдун түздөн түз тиешеси бар. Бул жерде Руфат Абдыразаковдун эле эмес, Жогорку Кеңештин депутаттары Карим Ханжеза деген, Лурова Лейла деген депутаттардын да тиешеси бар менин камалышыма. Булар бардыгы биргеликте жасашкан. Бул Руфат Абдыразаков, Карим Ханжеза, Лейла Лурова дегендер. Булар ушул немеге ЭДУ деген жанагы Элдар Жакыпбековго ишенип алып бардык нерсени жасашкан. Себеби